Саламатсыңар балдар. Бүгін біз қуану қиялдары темасында сүйлөшөбүз. Біз бардығыз мезгил менен олуттуу физикалык жана акыл эс жүктөмдөрүн башыбыздан өткөрүп турабыз. Иш менен камсыз болгон заманбап адамга бардык ойлонулган нерселерди жасаганга жетишүү үчүн көбүнчө убактысы жана күчү жетпейт. Кимдир бирөөнүн планы күйүп жатса, кимдир бирөөнүн сынакка даярдануусу тыгыз жүрүп жатат. Кимдир бирөө достор менен жолугушууга жана эс алууга жетишүүгө тийиш. Ал эми кимдир бирөө түнкү нөөмөттө иштейт. Буга байланыштуу салыштырмалуу жакында эле дагы бир энергетикалык суусундуктарды активдүү пайдалануу көйгөйү пайда болду. Тилекке каршы адамдар ушул суусундуктарда эмне камтылгандыгы тууралуу жана аларды колдонууда ден соолукка тийгизген кесепеттери жөнүндө ойлонушпайт. Сергитүүчү газдалган суусундукка кызыгууну адистер көз карандылыктын жаңы түрү деп аташат. Энергетикалык суусундуктардын өзгөчөлүгү алар организмге эч кандай энергия бербейт. Болгону топтолгон запастарды пайдаланууга өбөлгө түзөт. Бул алысыраак мааниде сууга чыланган губкадагы сууну сыгуу процессин эске салат. Энергетиктердин курамы рецептуралык схема болжолдуу түрдө бардыгында бирдей. Өндүрүүчүлөр суусундукка витамин, углевод, кофеин, таурин жана каротин, кээде гуаран жана женьшень сыгындысын кошот. Дал ушул ингредиенттерден улам адам күч, энергиянын келүүсүн сезет. Кофеин анын бардык энергетиктер камтыйт. Артериалдык басымды жогорулатуучу нерв системасынын кубаттуу стимулятору. Кофеиндин ашыкча болуусу уйкусуздук, кыжырлануу, кызууланууга жана жүрөктүн ишинин бузулушуна алып келет. Таурин бир банка орто эсеп менен 400дөн 1000 мг таурин камтыйт. Бул булчуң ткандарына топтолуучу аминокислота. Карнитин бул адам клеткаларынын май кислоталарынын тез кычкылдануусуна түрткү берүүчү компоненти. Карнитин зат алмашууну күчтөндүрөт жана булчуңдардын чарчоосун азайтат. Гуарана жана женьшень сергитүүчү касиеттерине ээ болгон дары каражаттары. Гуарана жалбырактары медицинада колдонулат. Алар физикалык жүктөмдөрдөгү оорутууну азайтуу менен булчуң ткандарынан сүт кычкылын чыгарат. Атеросклероздун пайда болушуна тоскоол болот жана боорду тазалайт. Витаминдер жана минералдар негизинен бул Б жана С тобундагы витаминдер, натрий, калий, хлор, фосфор негизги басым Б тобундагы витаминдерге жасалат. Анткени алар сергетүүчү эффектке ээ. Алар анын ичинде нерв системасынын жана баш мээнин нормалдуу иштеши үчүн зарыл. Алардын кемчилигин организм сезиши мүмкүн. Бирок энергетикалык суусундук өндүрүүчүлөр ынандырууга аракеттенип жаткандай дозаны көбөйтүү силердин өндүрүмдүүлүгүңөрдү жакшыртпайт. Ал эми синтетикалык витаминдер организмдеги аллергиялык реакцияларга алып келет. Мелатонин организмде камтылган жана адамдын бир суткалык ыргагы үчүн жооп берет. Матеин түштүк америкалык мате көк чайынын курамына кирген зат. Түбөлүк жашыл дарактын сыгындысы ачкачылык сезимин жөнгө салат жана салмакты азайтууга жардам берет. Углеводдор белгилүү болгондой, бул энергиянын гени. Бир бөтөлкөдө алар 400 килокалорийге жакын болот. Эч кандай зыяндуу заттар жок, жалаң гана пайдалуу заттар бардай сезилет. Анда кеп эмнеде? Кеп өлчөмдө. Дарыгерлер энергетиктерди сүйүүчүлөрдөн оорулардын бүтүндөй бир тутамын табышат. Жүрөк кан тамыр системасынын олуттуу көйгөйлөрүнөн тарта уйкусуздук, чарчоо, организмдин чарчашы. Өндүрүүчүлөр товар мүмкүн болушунча жагымдуу болушу керектигин жана суусундуктун түсү чоң мааниге ээ экендигин жакшы билишет. Ошондуктан аны жакшыртуу үчүн тамак аш боекторун кошушат. Улуу Британияда кеңири масштабтуу изилдөө жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында ушул жасалма тамак аш белокторунун зыяндуу сапаттары аныкталган. Австрияда жана Жаңы Зеландияда энергетикалык суусундуктарды сатуу жана өндүрүүгө тыюу салынган. Ал эми Дания жана Норвегияда аларды дарыканалар аркылуу сатып алууга уруксат берилген, анткени алар дары препараттары болуп эсептелет. Байыркы кездерден баштап эле биздин өлкөдө ден соолукка зыян келтирбестен организмде сергитүүчү жарма, чалап, максым жана башка ушул сыяктуу салттуу кыргыз суусундуктары бар. Энергетикалык суусундуктар тууралуу алган билимиңерди мүмкүн болушунча талоого аракеттенгиле. Өзүңөр үчүн туура жыйынтык чыгарып, өзүңөрдү жана
Жақындарыңарды аларды қолданудан коопсуз кылгыла. Анткени энергетиктер башка күчтүү таасир этүүчү заттар сыяктуу эле психоактивдүү заттардан көз каранды болуу коркунучун жогорулатат.